Бүгүнкү күндө рассрочка, лизинг деген нерселер жамгырдан кийин чыккан козу кардындай жайнап кетти. Бирок шарттарын уксаң, алар койгон шарттардагы бааларын уксаң, баалары асманды чапчыйт. Мисалы үчүн 1 миллион сомдук Sonata же Kia алсаң 2015-2016 жылкы. Анын жылдык пайызы 16% же болсо 18%. 16% 3 жылга көбөйтсөң 48 миң. Мындайча айтканда 480 миң сомду 1 миллион сомго кошуп бериш керек. Мындайча айтканда сиздин 1 миллион сомдук акчаңыз 3 жылдын ичинде 1 миллион 480 миң болот. Ал эми 1 миллиондун 30%, сиз 330 миң сомду биринчи беришиңиз керек. 1 миллион 480 миңден 330 миңди кемитсең 1 миллион 150 миң сом чыгат. Аны 36 айга бөлгөндө 35 миң же болбосо 36 миң сомдон айланат экен. Булар кантип биздин башыбызды айландырып айына 50 миң сом, 55 миң сомго чыгарып салат, мен такыр түшүнбөйм. 30%ын бересиң, андан кийин сиздин 30%ыңыз баштапкы төлөм кемитилет дейт дагы, айына чачканда эмне үчүн 50 миң сомдон 55 миң сомдон айланып калат, мен такыр түшүнбөйм. Бүгүнкү күндө ар кандай жолдор менен рассрочка, лизинг деп адамдардын тагдырын, жашоосун банкка, сүткорлукка мал койгон учурлар көп кездешип жатат. Урматтуу элим, Калыс Заманбеков айткандай, баардык өңдөн ак жакшы, насыядан нак жакшы дейт. Насыяга алып өмүрүңүздү бир берекесиз жашоого байлагандан көрөкчө, колдон келишинче нак жашаганга умтулалык.